Чоң аялдарды деле эме кылып эле оозун басып эле машинага салып кетип атыр дейт. Жаш балдарды мектептен урдуп атыр дейт, уже каптап атыптыр. Алда балдарыңарды абайлансаңар. Мындай билдирүүлөр бир катар WhatsApp тайпаларда тарап жатат. Чекит медиа маалыматтын чын бышыгын текшерди. Биздин уже айылдарга да келип калыптыр бала урдоо боюнча. Ошон үчүн урматтуу кесиптештер, эгер биздин мектепке да ошондой болуп келип, бир нерселерди айтып куттуктап, же болбосо шейшеп сатуу боюнча дагы айтылып атат. Шейшеп сатмыш болуп, айылдарды кыдырып, каерлерде кандай балдар бар, маалыматтарды алып жүрүшүптүр. Бул аудио билдирүү менен бирге андагы бала урдоого шектүү киши деп айтылып, төмөнкү сүрөттөр дагы тарап жаткан. Биз аларды Google, Яндекс издөө системаларынан жана адамды жүзүнөн тааный турган Search of Faces сайттарынан да карап таба алган жокпуз. Ал эми сүрөттүн жасалма интеллекттин жардамы менен жасалгандыгын текшерүү үчүн Elementary сайтына салганыбызда бул сүрөт 85%, ал эми экинчиси 11% жасалма интеллект аркылуу жасалышы мүмкүндүгүн көрсөттү. Балдардын уурдалышы тууралуу маалыматтар буга чейин да тарап келген. Мисалы 15-октябрда Бишкектеги 63-чү мектептен окуучу уурдалганы айтылган. Ушундай эле окуя Ош шаарындагы мектептердин биринде катталгандыгы айтылып, анда 5-6 класстын окуучусу уурдалганы тууралуу маалымат тараган. Кийин бул окуяларды Ички иштер министрлиги териштирип, маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирген. Мектептерди кыдырып балдарды уурдап жүргөндөр тууралуу маалыматтын чын бышыгын такташ үчүн биз Ички иштер министрлигине кайрылдык. Мекеме бул тууралуу териштирүү иштери бүткөнүн, аталган маалымат чындыкка дал келбей турганын айтып, жарандарды жалган маалымат таратуудан алыс болууга чакырды. Милиция кызматкерлери бул маалыматтарды текшерип, чындыкка дал келбегендигин билдирет. Укук коргоо органдары ата-энелерди дүрбүлөөнгө түшпөгө жана мындай билдирүүлөргө ишенбөөгө жана социалдык тармактар аркылуу таратпоого чакырат. Негизи балдардын уурдалышы тууралуу жалган маалымат Кыргызстанда эле тараган эмес. Буга чейин дагы мындай билдирүүлөр Орусиянын Дербент, Кропоткин сыяктуу шаарларында дагы катталгандыгы айтылган маалыматтар тараган. Ушундай эле окуя менен балдарды уурдап соодалашып жатат делген видеолор WhatsApp аркылуу Индияда дагы тараганын, ал жалган экенин бир катар эл аралык медиалар да жазып чыгышкан. Жыйынтыктап айтканда, айылдарга шейшеп, кийим жана башка буюмдарды сатып барып, балдарды уурдап жатат деген WhatsApp'та тараган аудиолор калп. Мындан улам эгер сизге дагы ушул сыяктуу жалган маалыматтар келген болсо, аны башкаларга таратуудан алыс болуңуз. Чекит медиага катталып, чындыкты билиңиз.